Президент Садыр Жапаров буунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29 конференциясына катышуунун алкагында Кыргызстан тоолорду туруктуу өнүктүрүү аттуу улуттук павильонго барды. 21 ноябрга чейин ачык болгон павильондо күн сайын өлкөнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун катышуусу менен климаттын күн тартибинин, Кыргызстандын энергетикалык, соода-экономикалык, туристтик жана инвестициялык потенциалынын актуалдуу маселелери боюнча презентациялар, ошондой эле маданий иш-чаралар, улуттук тоо продукцияларынын көргөзмөлөрү жана алардын даамын таттыруулар өткөрүлөт. Улуттук павильон тоо тематикасын жана туруктуу өнүгүүнүн алга жылдырууда Кыргызстандын лидерлик ролун көрсөтүү менен эл аралык COP29 катышуучуларын өзүнө тарткан жагымдуу жайга айланды. Анын борборунда уникалдуу концепция катары Кыргызстандын маданиятынын негизин түзгөн табият менен байланышты жана гармонияны символдоштурган салттуу боз үй орнотулду. Павильон презентация аянтчасы гана болбостон, климаттын күн тартиби боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо мейгиндиги болууда.